Кана сезим биздин телекөрүүчүлөргө эстетип кетчи, биз эмне кылып атабыз? Ооба, кайрадан келчи Челисиле долбоору. Биз болсо студиябызда сиздер байкап калгандай эле башка орунга жылып калдык. Эмне себептен? Анткени биринчи кезекте бизде өзүбүздүн коногубуз келди. Экинчи кезекте Нурлан эмнени карап жатат десеңиздер, албетте Россия кинотеатрынын баракчаларын деп айтмакчымын. Азыркы учурда туура жооп келе элек, ошондуктан дагы бир жолу биздин сурообузду кайталап кетели. Любимый житель телеканалында өздүк мындайча айтканда атамекендик теледолбоордун санын жана алардын аты жөндөрүн атап кетишиңер керек. Биз болсо сүйүктүү жеңүүчүбүздү албетте бир аз убакыттан кийин тандайбыз. Эч кимиңиздер жибербей калсаңыздар, билбей десеңиздер, анда бул белектин баары сезимге кетет, сезим жолдош менен кино көрүп келет. Рахмат Нурлан. Андан тышкары айта кетейин, бүгүнкү биздин студиябызда биринчи бөлүгүбүздө эле биз үмүт коюп айтып койгонбуз ким келет деп. Анда эмесе назарыңыздарда биздин сүрөтчүбүз өлкө жүзүндө эмес, дүйнө жүзүндө дагы белгилүү азыркы учурда Руслан Ибрагимов. Кош келиңиз, Руслан байке. Саламатсыздарбы? Мен кичинекей чагымда ойночу элем, жанакы радиолорго чалыпчы, таанышабым дейт го. Ошону чалып өзүмдүн атымды айтпай Русланмын деп койчумун да. Анан көп мындай телефон звоноктор келчү да, аны ойлоп койдум, ушу Руслан байкеге чалып атабызбы деп келип калчу дечи. Ошондой бирөөлө чалып атат. Кош келиңиз, Руслан байке. Кечирим сурайм, келиңиз, чайдан алыңыз. Жана албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз балким билбейт, кайсыл жактан келген сүрөтчү, эмне деген сүрөтчү, кандай сүрөттөрдү тартат. Ошондуктан кичине болсо дагы кыскача маалымат айтып кетиңиз. Мен чай коюп бере берейин сизге. Келиңиз. Рахмат. Туура суунайынан берип аткан. Мен биздин Чуйков атындагы сүрөт окуу жайын бүтүргөм. 93-жылы анан биздин академияда окугам. Экинчи курсунан кетип калгам. Өзүм заявление жазып. Анда эмнеге ошол жакта берип аткан, балким ага эжелер сизге жетпейби же сизди түшүнбөйбү? Андай деле эмес. Мен бүткөн жылдары мен баягы Чуйковду бүткөндөн кийин Репин атындагы академия бар, институт Ленинградда. Ошол жака өтсөмбү деп жүргөм, анан союз бүтүп калбадыбы. Мен да кечирип окуп калдым бuyакта. Анан барыш кыйын болуп калды. Ал убакта союз бүткөндөн кийин өзүңөр билесиңер кандай убакыт болуп кетти. Анан бизде академия ачылып калды, Тургунбай Садыков биздин аксакал скульптурасы ачты. Анан ал убакта жаңы ачылганда билесиңер да мындай бир өтө эле кызык деле жок болду мага ачканда. Пайдалуу эчтеке көрө алган жокмун да өзүм. Анга караганда биздин Чуйков сильный болуп турган багы. Болбой илгертен традициясы бар, өзүнүн күчтүү биздин мен деген сүрөтчүнүн баары ошол жакта окуп чыккан. Анан мага мындай бир пайдасы деле үйрөнө турган бирдеме көрүнгөн жок. Анан өзүм заявление жазып эле чыгып кеткем. Анан ошол Чуйковду бүткөндөн кийин ошондон бери эле чыгармачылык менен жүрөм. Азыр байкасак, Руслан байке, азыркы учурда ар кандай көргөзмөлөрдө катышып жатасыз. Жана ал жактан белгилүү сүрөтчүлөрдү алсак, чындыгында көптөгөн акчалар каражатты да алышат. А мурунку кезде чыгармачыл адамдар анчалык ушул баа беришчи эмес да. Эмне себептен сүрөтчү болгонго келдиңиз? Эмне себептен ушул билим алайын деп чечтиңиз? Эми бул Кудай мени ушинтип жаратып койгон го. Мен кеч окуганымдын себеби да ошол. Ар кайсы жакта жүрүп, ар кайсы окууга деле окудум. Анан ошол ордумду таппай жүргөм го. Анан бир күнү ушул бир кызык окуя болду. Мага айтышка көп сөз бар. Айтыңыз, бизде случайно бир Ошто иштеп жүргөм. 21 жашымда ХБК деген чоң комбинат бар болчу. Анан менде образованием жок. Заочно окушум ошол жерде автодор техникумда. Анан ошол жака бир сүрөтчү болуп орноштуруп коюшту мен, чын айтсам. Байкелер бар болчу, чоң университет деген. Анан ошол жерде сүрөтчүлөр көп экен. Анан сүрөт тартып анан алар мен тартканын байкашай, сен сүрөтчү болуп турбайсыңбы деп анан кийин ошол жерден айныдым да башым. Анан келип бияка келип сүрөт окуу жайын тапшырып ошол бойдон окуп кеттим. Мындай суроо. Руслан Ибрагимов деген сүрөтчү бар дегениңизге канча болду? Эми бир топ эле болуп калды го. Бул жол менен санаганда. Мен мындай чоңураак эмеге чыкканга где-то 15 ашып кетсе 15 жыл болду. Ооба, чындыгында көп эле жылдар болуп калды, биз дагы мыкты деңгээлде сизди байкап калдык. Башка өлкөлөрүндө, Турция жана башка өлкөлөрүндө жана жакында эле сиз дагы саякатка барып келдиңиз. Ал тууралуу да кичине маалымат берип кетиңизчи. Жакында 29-нда келдимби, 29-чу. 29-нда келдим өткөн айдын. Кипрда. Кипр арал бар эмес биздин.
жарымысы түрктөр жагы, жарымысы гректер жагы эмес, анан ошол бир Суатбек Күнел деген эме бар. Бир бай киши бар экен, аябай. Ректор экен да, өзүнүн частный университети. Ошол түрк элдеринин сүрөт музейин ачып атыптыр. Түрк элдеринин бир Лувр сыяктуу, Третьяковка сыяктуу ушундай бир түрк элдеринин бир чоң музейин ачайын деп, дүйнөгө мындай таанытайын деп. Анан ошол түрк мамлекеттеринин сүрөтчүлөрүн баарын чакырып, ошол жерде симпозиум сыяктуу өнөрүбүздү көрсөтүп, иштерибизди музейге калтырып, ошол жерден ошого иштеп келдик. Жакшы, аябай бир интересный поездка болду. Кызыктуу. Ар кайсы жактан сүрөтчүлөр кызык да. Пикир алмашып, опыт алмашасың, таанышасың. Андай бир мелдеш жагы да бар да. Өзүмдүк. Биздики жакшыраак дегендей. Жок, эми баягы соревнование сыяктуу болот да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Баягы Кыргызстан атынан бараткандан кийин кем калгың келбейт да анан. Эми бул эмес, колдон келген, бирок жакшы, аябай жакшы выставканы ачтык, кыргыз балдар молодцы. Өз достойдо көрсөтүп өзүбүздү. Жакшы гана көрсөтүп келдик. Сиз өзүңүздүн окуучуларыңыз барбы, үйрөтөсүзбү сүрөт тартканды? Жок, менин окуучум жок. Ойлогон эмеспи, балким ушундай ачсамбы депчи. Анткени азыркы учурда биздин телекөрүүчүлөргө чыгармачыл адамдар келип калса, музыкант болобу же сүрөт тартабы, кимдир театрда иштейби, бизге жазып калышат. Бул киши мугалим катары иштейби, кайсыл жакка барып ушул өнөрдү да биз үйрөнүп алсак болот дегендей. Эми эгерде чынында эле үйрөнгүсү келсе, мен координаттарым бар да, телефондорум бар, калса болот. Бирок бош убакытта да кетип калабыз биз жанагы поездка ар кайсы жакка. Чогуу кала кетесиздер. Чакырган жак чакырат да, жашка жактан анан окуучуңду чакырбайт го. Жок, эми балким окуучунун өзүнүн каражаты болуп калса, балким сиз менен барам деп калса, эгерде андай бир эмеси болсо, эми поездканын ар кандай эмелери болот да, бирөөнө болот, бирөөнө болбойт, тияктын чакырышы боюнча анан мүмкүн болуп калса анда болор. Мен ойлойм, негизи ушинтип өзүнүн агайы менен көп жерлерге барса, көп үйрөтүп аласыз го депчи. Ооба, баягы чет жакка чыккандын биринин жакшы нерсеси кичине көзүң ачылат да. Бир жерде жүрө берсең, кичине мындай бир эме болуп калат го. Вакуум сыяктуу болуп. Анан кийин обязательно барган аябай жакшы. Жакшы. Жоңуңузга чоң рахмат. Албетте биз маегибизди улантабыз. Ага чейин телекөрүүчүлөргө айта кетели, номерубуз 0508 400 100. Биздин оюнубуздан тышкары, албетте Руслан Байкеге дагы өздүк суроолоруңуздарды бериңиздер. Биз болсо ушундай жагымдуу атмосферабызды мындан да көңүлүбүздү көтөрүш үчүн. Буга чейин суроону да эстетип кетпейсиңби? Суроону эстетип кетейин, албетте, эгерде жан гана кошуп жатсаңыздар. Биз азыркы учурда Россия кинотеатрынын 2 баракчасын ойноп жатабыз. Сурообуз Любимый HD жана Cinemax HD телеканалдарында кайсы теледолбоордор бар? Кел чай ичели менен чогуу десек болот. Ага чейин жардам катары айта кеттик, 6 биздин долбоор менен чогуу, ошондуктан аты жөнүн сиздерден күтөбүз. Биринчиси кел чай ичели, анан калгандагы үчөөдө бизде сезимиштеп кетиптир, санап берип дароо эле жардам берип салгандай болду, жарымын эле. Эми дагы калганын табыңыздар. Азыр болсо айта кетейин, дагы бир жолу көңүлүбүздү мындан дагы көтөрүш үчүн жакшыраак кылып, албетте, тамаша рубрикасына өтмөкчүбүз.
Анда эмесе биз эфирибизди уланта берели. Студиябызда Руслан Ибрагимов, сүрөтчү мырзабыз отурат. Ошондуктан суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Андан тышкары биз жашнакай оюнубузду дагы азыркы учурда ойноп жатабыз. Любимый жана Cinemax телеканалында канча долбоор жана кайсыл деген суроону берип жатабыз. Жоопторуңуздарды узатыңыздар, анткени белегибиз бирөө эле калды. Аз биякта мындай болот да, же биз белекти сиз алып кетесиздер, же сезим алып кетет. Рахмат Нурлан. Азыр Руслан Ибрагимовго биз дагы өздүк суроолорду бере берели. Руслан байке, сиз сүрөттөрдү тартып атканда ушу 15 жылдын ичинде канчадай гана бир сүрөттөр тартылды да. Тартып атканда кандай тартасыз? Бир жака бекинип аласызбы, же бир жака кетип каласызбы? Жака чыгармачыл адамдар ошондой го, же жалгыз болуш керек, же мындай тоонун аймагында болуш керек, же мындай башкача жактарга барып атасызбы? Сиздин ошондой оюңуздар барбы? Көңүл эргитүү тууралуу дагы сурап жатабыз. Жок, эми бассаң турсаң эле ойлонуп жүрөсүң да, жердечи. Картина композиция жөнүндөчү. Анан күтпөгөн жерден эле келип калат ал. Сол үчүн жакшы кино көрүп аткандабы, же көчөдө кетип баратканда бир интересный бирдеме. Мындай күтпөгөн жерден келет да, атайын истесең анча келбейт эмнегедир. Же бир жакшы китеп окуп атасыңбы, же бир музыка окуп атасыңбы. Ушундай бир күтпөгөн жерден келет да, талшат. Ошол эле убакытта музыка окуп жаткан жерде музыканы өчүрө калып тарта калуу дегенби, же аны дагы ойлонуштуруп жок, ой келет, ой. Ой келет да, анан кийин музыканы окуп койсоң, ого бетер колуң өзү иштей баштайт. Мага ушундай таасир этет. Кандай музыкаларды угасыздар? Тартат. Биздин кыргыз музыкалардыбы же классикалардабы? Же ким билет, рэп, Же кечечи долбоорун коюп алып тартасызбы го? хип-хоп. Жок, эме карата да. Тиги сүрөттүн мазмунуна карата, композициясына карата. Мисалы үчүн кыргыз жындар нукура бирдеме тартам десең, анда кыргыздын музыкалары керек, улуттук. Мындай экспрессия, бир какой-то бир европейский тема тартып, эметсең, андай бир попса или рок или что-то такое, легкий музыка. Өзүңүздөр кайсы сүрөтчүлөрдү мындай көрүп, ошолорду кубанып турасыздар да? Эскилерден. Мен азыр ал убактан өтүп кеттим, бирок баягы жаш кезде албетте бирөөнөн талчоо кыласың да. Баары эле сүрөтчүлөр ушундай болгон. Баарыбыз эле окуу жайына өткөндө баарыбыз эле баягы кыргыздын Чуйковдордон эметчүбүз, чынында эле бир 90% пайызы деп ойлойм. Анан кийин көрө баштагандан, өсө баштагандан кийин европейский сүрөтчүлөр. Эми сүрөтчүлөр ар убакытта өзүнүн кыйын сүрөтчүлөр болгон. Эми бирөө жаман, бирөө деп айта албайсың. Ар бир өзүнүн, мисалы үчүн классик эң эле тиги эпоха возрождения баштасак, Леонардо, тиги Микеланджело. Анан кийин импрессионисттер болгон, баягы сүрөттү из калтырып кеткендер да, аябай бир. Анан кийин тиги Пикассолор, Ван Гогтор, ошолор чоң эмелерди калтырып кеткен да, тарыхта сүрөт. Өзүңүз багыт тууралуу айтып кеттиңиз да, ар бир сүрөтчүнүн өз багыты бар, сага дагы багыт алганга, жол тапканга жардам берет депчи. Бирок сиздин стилиңиз тууралуу айтсак, өзүңүздүн өздүк стилиңиз бар. Жана чындыгында байкап көрсөк, аябай кызыктуу да. Сен анализ кылганга ушундай басым жасаган сүрөттөрдүн бири деп айта аламын. Менин оюм боюнча да, балким силер көрүшөрү башкача ойлойт. Жана бир аз убакыттан кийин, жарнамадан кийин Руслан байкенин жумуштарын көрсөтөбүз. Ооба, чогуу көрөбүз. Анан да менде да бир суроо бар, бересиң болобу? Бере коеюнчу. Бере. Негизи силер сүрөттөрдү тартканда сиздики бир башкача сүрөттөр да. Анан кийин сиз негизи тартып атканда өзүңүздөр билесиз да, эмнени айткыңыздар келип атканынчы. Анан балки бирөө сиздин сүрөтүңүздөрдү алып атканда, же келип карап атканда, сиз эмне үчүн ушундай сүрөттү тартып аткансыз, эмнени айтайын деп аткансыз, ошолорду айтып бересизби же ар бир адам сүрөттү көргөндө өзүнө керектүү нерсени дейм, же өзүнүн окуясын көрөбү, же эмне? Мен негизинде меникин алганда көп деле сурашпайт. Баягы ошол мен мисалы эметкен жазган сүрөттөрдүн эмеси го мындай өздөрүнө ылайык келген покупательдер болуп окшойт. Анан мен сүрөттү түшүндүрүп, бул мындай, бул тигиндей деп түшүндүрүштүн деле кажети жок деп ойлойм. Не дегенде аны көрүп эле бирдеме таасир этсе, жакса ошол өзү. Анан жазуучу болбогондон кийин биздики башка бир жол да. Аны баягы искусствоведтер айта турган болуш керек. Анда ар бир адамдын өзүнүн көрүнүшү болуп турбайбы, э? Өзүнүн көз карашы, өзүнүн мындай вкус деп коет да. Өзүнүн деңгээли канча мындай сүрөт дүйнөсүндө мындай ошол искусстводочу. Ошо деңгээлине жараша да.
Мен жак эмеден айтып атам да, Голливуддук кино бар эмеспи, 1+1 дегенчи. Ошол жакта бир эпизод бар го, бир сүрөттү кечке карап отуруп, аябай аны макташып, ал сүрөттө болсо мындай ак полотнодо эле кызыл чийилген эле. Ошону кечке карашып, анан сүйлөшүп, бул мындай сүрөт экен, буну түшүндүрөт экен деп туруп, анан кийин 35.000 еврого сатып алгам. Ойлоносуң да, жанында отурган жардамчысы тура эле айтат да, бул сүрөтчүнүн мурунан канагып ошол жака тийип калыптыр, ошону 35.000 евро аласызбы депчи. Ошондон сурап атам да, мындай тартып атканда бирдемкени түшүндүрүш керек да депчи. Жок эле мен жазганда негизи ички сезим менен жазам менчи. Мындай аны аябай деле мындай бир эме кылып, чоң шоу кылып, андайды өзүм эле жактырбайм. Ички сезим менен жасасың сүрөттү. Анан бул торговля болбогондон кийин бул башка нерсе да, нака сүрөт деген. Анан аны сезим менен эле сезим, тиги киши алып аткан киши, ошону байкап калган киши, ошо сезими туш келип калабы же кандай, ушундай сыяктуу деп ойлойм. Муну сөз менен айтыш кыйын негизи. Жакшы. Чоң рахмат Руслан байке. Албетте биз телекөрүүчүлөр менен алдыда сүрөттөрдү да байкап, андан тышкары Руслан байкеден мастер-класс алабыз десек болот. Биздин телекөрүүчүлөр дагы эгерде суроолор болсо, батырактан шашылыңыздар, убактыбыз аз, ошондуктан шашылып сурооңуздарды жөнөтүңүздөр. Номерибиз 0508 400 100. Жана биздин долбоорлорубузду унутпаңыздар, кел чай ичели, халва, анан дагы кайсы долбоорлорубуз бар. Канчо бар дегендечи. Шаарга дагы бизге багытында жакшынакай теледолбоорлорубуз бар. Белегибиз бар, балким 2 белек берип калабыз, балким 1 белек берип калабызбы? Ошондуктан шашылыңыздар, биздин конкурсубузду дагы азыркы учурда улантып жатабыз. Ал тууралуу дагы биз алдыда айтып бермекчибиз. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бир нече мүнөттөрдөн кийин ушундай жагымдуу маегибизди чайдын үстүндө улантабыз. Dudalansın gözlerimi bey tün içi Mandayımda öçpüz şamday güçü Jasalmalı sezimler köp abirok Jasalmasız жалгыз seni süsüp Bilbeyim nege Göksөгөнüm canımı Balkim ırlar benim tapkan bağımdır Elesimdi Göz aldığım getir bey Asin hazır oylup durgan çağımdır Oyalamın apake min jolu Uruşmağan adatın var tin koyup Çıka giyip üşümünün unutup Kança güttüm jolun karap dün boyu Bilbem nege göksөгөнüm canımı Balkim ırlar benim tapkan bağımdır Elesimdi göz aldığım getir bey Asil hazır oylup durgan çağımdır Jerdin жүзүн чулгап мерим шаңына Түгел жетип har bir түндүн таңына Кыргын согуш болбойт эле эч качан Senikindey жүрөк берсе барына Билбейм неге Göksөгөнüm canımı Balkim ırlar benim tapkan bağımdır Elesimdi göz aldığından getir bey Asin hazır oylu
ойлоп турган чагымдыр. Билбейм неге көксөгөнүң жанымы, балким ырлар менин тапкан багымдыр. Элесимди көз алдыңан кетирбей, сен азыр ойлоп турган чагымдыр. Кыргын согуш болбойт эле эч качан, сеникиндей жүрөк берсе барына. Сиздин алдыңызда турган жөнөкөй эле суубу же? Жок, бул атайын май боек да, ошонун өзүнүн майы болот. Ошо май боектор тиги аралаш үчүнчү. Жакшы, биз телекөрүүчүлөр болсо да бир суроону берип коелукчу, Руслан байкем. Ассаламу алейкум байкем, мен үй бүлөмдү сүрөткө тартып бериңизчи, жана акчалай каражат канча турат деп ишиңизге ийгилик деп жазыптыр. Мен азыр ошону айта албайт экенмин, элдин көзүнчө айтсам туура эмес болуп калат го баасын. Негизи тартасыз да сүрөттөрдү. Портреттерди. Анан ошол менин телефонумду алып алып, мындай сүйлөшөбүз, ката мындай как-то ниетичный койгондой. Жана дагы мындай карасак, ар бир сүрөттүн дагы өзүнүн акчалай баасы болот, анын ордугуна караша. Биз деген биздин телекөрүүчүгө анан телефон номерин жибергеле, анан чалышып же жазышып сүйлөшүп аласыз. Ошентип салышсың. Негизи сиздики мындай турбайбы? Тартып атканда жанакы бизде окууда окуп жүргөндөчү бирдемкени туура эмес тартып алсаң өчүргүч менен өчүрүп коесуң го. Сизде андай мүмкүнчүлүк жок турбайбы? Жок, бул эме да. Бул май боек. Муну сүртүп салып кайра үстүнө иштей берсең болот. Болот турбу? Болот экен. Бирок көп эле мындай сүрөтчүлөрдү байкасак, биринчи кезекте мындай калем менен тартып туруп, андан кийин краскалар менен байкап калат, тартып калышат. Жана профессионалдуу гана сүрөтчүлөр дароо эле краскаларды коркпостон эле тартып башташат. Негизи сүрөт тартканда корксоң эле бүт иш жылбайт. Чын айтам. Анда менин ишим эмес экен, мен отурмакмын, кистичкени кармалып, каерден баштасам, эмнеден баштасам дечи. Негизи сүрөт тартып атканда эмнеден башташ керек? Билбейм, ага биринчи ой келет. Ойдон го. Балким эме портрет тартып атсак деле биринчи эмнесинен да баштайсыз. Портрет тартып атсаң, албетте анда чын деле карандаш менен жүрүш керек. Бирок мындай кээ бир художниктер бар, действительно мындай сразу чөргөнчү. Алар мындай портреттин да түрү болот да. Классический портрет, этюдный сыяктуу портрет, импрессионизм, ар кандай чечелер бар, ошого карата иштешет. Жакшы. Мен чындыгында жөнөкөй киши катары айта аламын. Кээ бирде сүрөт тартып жатканда жөнөкөй эле түстөрдү алып, бир эле түз менен иштей бересиң да. Бул жакта байкасак, сүрөтчүлөр ар кандай түстөрдү аралаштыруу ушундай жолу бар экен, Мен азыр мында бабочкасын тартып атканда ойлоп кеттим да, ийинден тартып атабы депчи. Андай оңойло кетип калгандан бабочка окшошкон деп эткен да. Азыр байкай алабыз, Руслан байке. 15 жылдын тажрыйбасы мындай эле оңойло тартып атыш керек. Билесиз болуш керек да. Жок, ал эми бул эме бар, ар бир сүрөтчү ар кандай болот да. Врачтын баары эле врач эмес да. Академия өткөн бар эле, мед академия туурабы? Көбүнчөсү коррупция менен өтүп койгондор да. Жок, случайный кишилер да баягы. Ата-энеси өткөрүп койгонбу? Ошондой, ошон үчүн сүрөтчү деле ушундай, окуу жайын бүткөн бар эле сүрөтчү эмес. Ушундай бир сүрөттү тартышка каражат жагынан десек, мындай биз билбейбиз да канча краска кетип атат. Каражат жагынан санаганда канча акчадай кетет? Өзүңүз эле тартам десеңиздерчи. Жакчымага болжол размерге канча кетет?
2-3 миңдей кетип калат го. 2-3 миңдей, жана тергөөчүлөргө айта кетели, эгерде сиздер байкасаңыздар, Руслан байкенин сүрөттөрүнүн ушундай кандайдыр бир чектери жок деп айта аламын да. Ушундай бурчтары такымдай көрө албайсың да. Эң негизгиси сен бул сүрөттү өзүң байкашың керек, өзүң кандайдыр бир аягын бүтүрүшүң керек, же болбосо ушундай ойду киргизесиз да. Ошол үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат силерге. Негизи ушу сиз сүрөт тартып атканда да билиш керек да, кайсы краскады кайсы менен аралаштырыш керек депчи. Албетте. Анан да жанакы биздин дизайнерлер колдонуп калышат го, бизде деген портфолио бар. Бул өң деген бул өң менен жакшы жарашат депчи. Анан мындай өң чыгат деп. Сиздерде да ошондойбу? Албетте, бул боёктордун өзүнүн соотношениясы болот. Мисалы үчүн бир боёк менен мындай жатпайт да бири-бирине. Ядовитый сыяктуу болуп, эме болуп калат. Ошол өңдөрдүн, түстөрдүн өзүнүн бир несин родственный деп коебу, ушундай цветтер болот. Анда атайын үйрөнөсүз да. Эми ал негизи чувство менен, анан окуганда деле үйрөнөсүң, бирок аны өзүң сезимиң кийин. Билим азыркы учурда сүрөтчүлөргө маанилүү. Билим? Билим алуу сүрөт тармагында албетте. Билим сүрөтчүлөргө эле эмес, баарына эле маанилүү го. Негизи билим деген билим да болбой эле. Анткени көп эле белгилүү сүрөтчүлөрдү байкасак, алар билим албай эле, мындайча айтканда өздөрү эле үйрөнүп эле, өзүнүн жан дүйнөсүн ушул холстко киргизип эле анан тарта калышат да. Мен муну мынтип айтат элем. Билим бул жанагы кандай десем, бул мисалы үчүн сүрөттө эмеде өзүнүн закондору болот да. Любой бир профессиянын закондору болот го. Ошону үйрөнөт. Анан ошону үйрөнгөндөн кийин анан каалаганын кыла бересиң да. Ал өзүнүн почеркин таап. Основной бир билим болот да. Основа деп коет го. Основа болуш керек деп ойлойм мен. Мындай чеңелген жери жок экен да? Жок. Сүрөттө чеңелген жери жок. Бирок мындай основасы болот. Фундамент деген сыяктуучу. Анан үстүн кайра өзүң кура бер деген сыяктуу мындай сүйлөп, мындай айтсак кыскача. Арслан байке, сиз мындай сүрөттү тартып атканда ойлонуп, мындай творческий карап тартасыздар да? Башка иштерди кылып атканда да ошондойсузбу же болгондой эле кетесизби? Мисалы үчүн кайсы? Мисалы үчүн жанакы буга чейин да сезимге айтып кеткен бул окуяны творческий досторум дагы бар, ушундай видео оператор, камералар менен иштеп калышат да. Андан кийин үйдө ремонт жасап атканда, анан кийин мыкты урардан карап кандайынан урса кандай жакшы кирет депчи. Андан кийин ойлонуп келет да, барып жана досу башка дос балам айылдык эле болду. Барып келтирип, мондай алып тур эле, мондай эле уруп койбой, творческий подходунда карап. Аны да карайсыз го. Карайсыз, Аны каалайсың, каалабайсың, баягы профессионал нең бар да. Ошон болбой эле карайсың го. Жашоодо дагы керектүү нерсе турбайбы? Үй курсаң деле, дем алсаң деле ошол жана. Тамак жасаңыз. Тамакты да ошондой кес-кесе жасап калам. Балдарым меникин жакшы жашат, меники. Анда жанакы балким макароны жасап атсаңыздар, өңдүү макаронлор бар го. Бул өң менен келишет депчи. Жакшы, башка сүрөттөн тышкары кантип көңүлүңүздө кетесиз? Эмне менен дагы электенесиз? Тажайсызбы ушу сүрөттү тартып эле? Кээде тажап кетесиң. Бирок көп убакытка эмес да. Баары эле сагынып кайра келип аласыз да. Жанакы бизде эле турбай, жумуштан кеткиң келип, заявление жазып туруп анан кийин компьютердун клавиатуранын астына коюп коесуң да. Кетсемби, кетпесемби деп? Жок, негизи кеткиң келип мындай бирдемке жинге тийгендечи, мен мурунку жумушта иштеп жүргөндө жиним келип, анан барып туруп заявление жазасың, арызды жазып туруп, анан кийин мындай бош өзүңдү бошотуп коесуң да, деп туруп клавиатуранын астына коюп коесуң. Жата берет ошол жактачы. Бир күн ыргытып Бул эме го. Тажагандык эмес го, просто чарчап каласың дегенде. Ошо чарчагандык го, анан кийин атак мындай тажайсың го. Башка да эмне кыласыз сүрөттөн башка да? Башка эчтеке кылбайм. Жок, негизи чында эс алыш үчүн. Эс алыш үчүнбү? Сүрөттөн алысыраак депчи. Көп эле сүрөтчүлөр байкасак, биринчи кезекте музыка, экинчи кезекте саякаттануу жана башка дагы нерселер бар. Мен чынын айтсам, чарчаганда досторума барам. Сүрөтчү досторума барам. Отуруп. Сүрөтчү досторуңузду калсаңыз, кайра эле сүрөт жөнүндө сүйлөшүп чыгасыз го? Жок, сүрөт жөнүндө сүйлөшөбүз обязательно. Сүрөт жөнүндө бесконечно да. Ошо сүйлөшкөн наоборот жакшы. Кийинки убакта мен Союздун чекесин камтып калдым да. Анан
Ал убакта жакшы болчу, действительно, отурсаң эле сүрөтчүлөр менен сүрөт жөнүндө сүйлөшөсүң, аябай интересно да. А казыркылар, мурдагылар эле сүйлөшпөсө, кийинкилер чөтө экономикалык сүйлөшпөйт да. Сиз азыр бет жагынан иштеп атасыздар, анан кийин башында ойлодум да, мындай тартып бүткөндө баары эле жетишүүндө болбоду да, кайсы краска кошулат десе, аралаштырып эле кошуп атышты, анан мындай детальдар кошулуп келатат да, баары эле байкалып элечи. Дагы эмнесин кошот, кандай болуп калат дегенди элечи. Бетин эле канча азыр бир 5 мүнөт убакытча иштеп атабыз, 5 мүнөттө өтүп калды. Бетин эле 5 мүнөттө кетти. Азыр бетте мастер-классыбызга. Сизде мындай убакыттар болду эле, бир сүрөттү тартып атып, анан такыр эле тамакты да унутасыздар, анан убакытты да унутуп калып, анан үйдөгүлөр келип, ай, баска тамак ичели дегендерчи чыгып. Ошондой моменттер болот. Мындай сүрөттү деле эме да, кээ бир сүрөттө шар кетет, мындай шар табасың да, кээ бирде кыйналасың, таба албай анда аябай кыйын болуп кетет. Анан кээ бирде ошондой жана тамакты мал келип калганда ошондой шар кетип калса, чыга албай каласың да. Азыр деп. Ошондой болуп. Ачкалыкты эле сезбейт экенсиз да. Сезип атсаң да баягы кызык болуп кетет да. Биздин эле чыгармачыл толуштуу эле турбайбы? Жанагы компьютердик оюнду ойноп атыпчы. Басы тамак ичелиз, азыр буну өлтүрүп алайынчы да. Же болбосо тамак ичип алып, андан кийин көңүлүңдү эргитип алып, анан жумушту баштайсың дегендей. Тамак ичкенден кийин жаткың келип кетет да. Жалкоолук кетет. Руслан байке, сизге суроо, дагы азыркы учурда кандайдыр бир пландарыңыз барбы? Башка өлкөгө дагы көргөзмөңүздү ачып, көргөзүп, Кыргызстандын желегин дагы желбиретип. Анткени баарыбыз байкасак эле, мисалы сиздин сүрөттөрүңүздү бренд катары деле алсак болот да, Кыргызстандын дагы мындайча айтканда кичинекей болсо да жүзү депчи. Ар бир киши башка чет өлкөгө барганда деле ар бир Кыргызстандын жүзү болуп саналат эмеспи? Ошондуктан кандайдыр бир дагы өзгөчө пландарыңыздар барбы алдыда? Мен жана Кипрден выставкабыз болуп 40 күн иштедик да. Анан персональный выставка аштык. Анан ошондо да предложение болду, кайра келбейсиңби дегенчи, кел дегенчи. Анан мен бир айдан кийин барам деп койгом. Үйгө барып келейин депчи. Көп деле жүрө берсең болот да. Анан ошол азыр могу айдын аягында Сочига барам го. Андан тышкары сүрөтчүнүн баары эле билет, мен Кытайда жүрөм көптөн бери. Көп жыл болду. Ошо сотрудничать этип. Анан аяктан да вызов келип атат. Мен Кипрде жүргөн ошо балдар чагышкан. Жакшы. Анан ал жакта эми азыр жүрөтпөйсүз деп орот. Сине убактылуу ооротпой. Ооба. Убактылуу токтоткуш керек болуп турат. Азыр кол жагын тартып атасыз, Биздин Руслан байке азыркы учурда тарта берсин. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен кичинекей маек куруп коелу. Сен куруп турсуң эле. Ооба. Нурланга аябай кызыктуу болуп кетти. Телекөрүүчүлөргө айтайын, азыркы учурда биз өзүбүздүн оюнубузду аяктайлы, Нурлан. Ами табышып турбу? Ооба. Анткени биздин сүйүктүү телекөрүүчүбүз туура жоопту тапты. Орусчасын жазып баарыбыздан кыргызча деле которуп беремин. 8883 номер менен аяктаган абонент Россия кинотеатрына 2 билет ушундай баракчасына ыйгарылды. Здоровый город, любимый город, халва шоу, гель чайчили, в гостях у шеф-повара жана чемоданное настроение деп 3 теледолбоорубузду жазып кеттир. Жакшы, анда мындай окуп кет. Буну жаттооңуздар, көрүп туруңуздар, аябай кызыктуу долбоорлор. Кийин да ушу суроого кайра келебиз го дейм. Кийин бат-баттан утуу үчүн балким чоңураак белек болуп калабы, балким путевка берип калабызбы Турцияга. Дагы бир жолу айта кетели телекөрүүчүлөргө. Сезимге тийишип, Нью-Йоркко путевка берип калабызбы. Утуп алам десеңиздер, жаттооңуздар дагы бир жолу айтып кетесизби, орусча, кыргызчасын? Айтып кетейин, эгерде сиздер любимый телеканалында кайсыл долбоорлор, өздүк долбоорлор бар десеңиздер, Здоровый город, Дени Сак шаар, любимый город, сүйүктүү шаар, халва шоу, гель чайчили, в гостях у шеф-повара, башка ашпозчунун коногунда жана чемоданное настроение, ушундай жакшынакай биздин долбоорлорубуз бар. Ошондуктан сиздер дагы байкап, бул жоопту жаттап калыңыз да. Негизи бизде баары бар экен да. Ден соолук десең, ден соолук бар. Оюн десең, халва деген оюнубуз бар.
тамак десеңиздер, тамак жасаганга дагы долбооруңуз бар. Чемоданное настроение, ал эмне чемоданга кантип ок атты чогултуш керекпи десеңиздер, жок. Чемоданное настроение деген бул деген башка долбоорлорго, башка мамлекеттерге барып көрсөтүп берет, кандай барыш керек, каяка барыш керек, эмне сиздерге берет, мындай страховой жагынан да айтып беребиз, Ооба. Ошондуктан 88-83 номер менен аяктаган абонентти биз куттуктайбыз. Түз эфирден кийин албетте сиз менен байланышта болобуз. Азыр болсо байкасак биз азыр 2 мүнөттө эле сүйлөшүп кеткиче Руслан байке сүрөтүн аяктайын деп калыптыр, Жок, бул клон өзү эле бүттү да. Арткычы, арты жагы. Каякта отуруп, өзүн тартпайсызбы деп, же гримерканы тартпайсыз. Ошол мен ошол недосказанность жакшы көрөм деп атпаймынбы? Анын баарын сразу тартып алсаң кызыгы жок болуп калат. Калганы каякта отурат, эмне кылып отурат өзүңөр ойлоп таап алган. Калганын биз дагы өзүбүз анализдештирип байкап алабыз. Сезим экөөбүз чыдабай кетип, балким өзүбүз тартып баштайбызбы артын. Бирок биздики окшошпой калабы? Же мен монтажерге апарып, артына бирдемке кошуп берчи. Сен өзүң эле операторсуң да, Нурлан. Жок, мен мындай фотошоп менен жакшы иштелбейм да. Жакшы, азыркы учурда аяктап калдыкпы, Руслан байке? Кайсыл этабына жеттик? Бул эмеде Фондору десек. кичине чемелип коебуз болду. Көзгү да коебуз, артында турган көзгү. Жакшы. Азыр канча бир 15 мүнөт убактыбыз кетти, 10 мүнөт убактыбыз кетти. Азыркы учурда байкасак 10-15 болжол менен айта кетсек 13 мүнөттө кетти деп айта аламын. Жана чындыгында азыркы учурда эфирибиздин аяктаганына Руслан байке бир аз убакыт калды. Сизге эркин микрофон бербейлүү, тартып атып эле балким каалоо тилектериңиздер же саламдарыңыздар барбы? Жалпысынан элеби? Ооба, Жалпысынан эле. Жалпысынан эле бүттү десек деле болот негизи. Жалпысынан эле кыргыз элине кичине бир токтолуу каалайм. Ооба, мамлекетте кыйын эле болуп атат го. Карап туруп өтөсүн дайын жок эле. Эми катуу эле айта берсе болобу? Болот айта. Откровенно эле. Негизи биз үйдө эле отурбайсызбы, чай ичип, өзүбүз менен сүйлөшкөндөй эле деген. Үрөөн жактап эле. Негизи биздин чын айтайын биздин башкармаларыбызга Кудай бербей койду го бизге. Чын айтайын. Баары эле алмашып эле кайра эле ошолор анан качан бизге бир жаңыраак бир элим жерим деген бир намустуу бирөө келет, ошого күйөм болгонубуз аланабыз. Биз болсо ушул нерсеге үмүттөнүп отуралы, Руслан байке. Жана келиңиз, эми кичине болсо да сизге ыраазычылык билдиребиз. Өнөрүңүз өсүп 15 жылдан дагы 50 жылга, 100 жылга чейин ушул мыкты сүрөтчүлөрдүн бири болуп жүрө бериңиз. Жана албетте алдыда койгон башка өлкөгө барам деп дагы алдыда койгон бүткүл пландарыңыз орундалсын, Чоң рахмат. Бизден сизге бир аз белек болсун, иллюзионго, сертификат 2 кишиге чакыруу. Оптикалык кызыктуу бөлмөлөр. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келип кеткениңизге чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Жибере албайбызбы дейби? Ишиңерге ийгилик каалайм силердин дагы. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Руслан Ибрагимов сүрөтчү мырзабыз келди. Ошондуктан бизге дагы телекөрүүчүлөрдүн көңүлүңүздөрүн бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы айта кетейин, алып баруучулардын образын үчүн кече көйнөктөр ушул ижарага алуу же сатып алуу студиясына. Мен анда мындайраак отурушум керек да. Сени көрсөтүш үчүнчү. Чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу айтып коелу, эмнекейчи? Прокат кейжи кече көйнөктөрүн алуу жана ижарага алуу, сатып алуу студиясына барып каалаган көйнөгүңүздөрдү тандап алсаңыздар болот. Буга чейин да айтып кеттик, биздин башка долбоорлорубузда көрүп туруңуздар, халва, чемоданное настроение, в гостях у шеф-повара, дагайсыздарбы? Дең саң, здоровый город, любимый город деген да биз негизи баарын алып турубуз да. Эмне кызык, ошо жактын баарын долбоорлорду ачканга аракеттенип турубуз. Аларга да кандай бир сунуштар болсо жибериңиздер, албетте биз балким бир жакка барып бир иш чара өтүп атат, ошону көрсөтүш керек болсо, албетте биз барып көрсөтүп баарын сиздер үчүн иштегенге биз аракеттенип турабыз. Андан тышкары айта кетели, бүгүнкү күндөн баштап биз дагы өзүбүздүн белектерибизди ыйгарып баштадык. Ошондуктан Локомотив музей аянтчасына, спорт комплексине дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул күндөн баштап биздин башкы өнөктөшүбүз болуп калды. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сак саламатта калыңыздар. Жеңилип баратканда сүйүм жерден алып жетелеп турат.
Стоп, атлет. Сен беріпсің. Жаңағы верхний нотаны ұрдағанда эмне түшіп кетеді. Hareket кылып атам ушунча. Бөрүңдө кичине сүйүп жетпейді, байқап атасың. Кичине жан дүниеңді беріп, сүйіп атачы. Сүйіп. Сабар чөптү да тепселип өсүп жаткан үч табар ал чөптү көрүшүп ташырган мөлтүлдүк таректеги сезимиңе сапарлар үмүт бар мүлүктү бурбай алыс чапкан мөлтүлдүк таректеги сезимиңе сапарлар үмүт бар мүлүктү бурбай алыс чапкан Күлгүн бүгүн чаң чутту көнү өспөй жалган үмүтүм чүкө кылып мени өчөй жеңилип баратканда сүйүм жерден алып жетелеп турат сөзүң сени көздөй жеңилип баратканда сүйүм жерден алып жетелеп турат сөзүң сени махабат тапкан тагдырды бакыт десе колго карматпай жетсин деймин жүрөк канат жылдыздай асманында сүйүнгүп жанып кыялым сага жетип сермейт күлүп канат жылдыздай асманында сүйүнгүп жанып кыялым сага жетип сермейт күлүп канат кыялым сага жетип сермейт күлүп канат Стоп! Снято! Адлет, съемка бітті. Қой бер қолын, бас кеттік. Ya, onu alıvereyim değil mi? Mal setini alsın.